Бұл болса бізден ошо мурунку ата-бабаларыбыз такып жүргөн немелери, канжарлары, немеси менен, кыны менен. Бұл болса мурунку ошо биздин национальный бүт кийимибиз немеден териден болгондо, мурун тери менен неме кылып эле алина кылып жүргөн. Бұл болса биздин ошо биздин музыкальный, азыркы музыкальный мурунку биз давул деп коебуз буну. Мы сегодня с собой принесли вот наши национальные табак, да? Табак, тюбетейки принесли. Вот это у нас музыкальный инструмент национальный. Еще книги принесли с собой, которые представляют, да, исторические книги, которые представляют наш народ. Окуу жайдагы бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө арналган иш-чара Алгач университеттин короосунда уюштурулган жарманкеден башталды. Ага Ош шаарындагы турдуу улуттардын улуттук маданий мурастары, колонөрчүлүгү, баалыктарын чагылдырган 9 маданий борбор катышты. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк эне тил байрамына карата биздин Кыргызстан элдин ассамблеясынын Ош бөлүмүнүн 13 улуттук маданий борбору бар. Ошол улуттук маданий борборлордун өкүлдөрү ошо өздөрүнүн улуттук каада салтын, улуттук маданиятын жана кийген кийимдерин, колонөрчүлүк боюнча көргөзмөсүн уюштуруп, жаштарга, келечек муундарга өзүнүн тарыхы жөнүндө маалымат билдирүү катарында көргөзмө уюштуруп жатышат. Тил улуттун жүзү аталышындагы иш-чарада ар улуттун маданиятын, тилин, тарыхын, каада салтын чагылдырган сахналык көрүнүштөр тартууланды. Мындан сырткары окуу жайдын факультет колледждеринин мыкты деп тандалган акыркы жылдарда жарык көргөн эмгектеринин көргөзмөсү коюлду. Барган жерден багайсың, таштай катып суутайсың, барган жериңди бактылуу кылып. Майрамдык салтанатта факультеттерден тандалып алынган таланттар өнөрлөрүн көрсөтүштү. Алсак ыр, бий, көркөм окуу, манас айтуу, улуттук каада салтын чагылдырган видеороликтер. Ош шаарынын мэриясынын өнүктүрүү планынын эң негизги приоритеттүү багыттарынын бири бул Ош шаарындагы улуттар аралык биримдикти, ынтымакты сактоо болуп эсептелинет. Ошондуктан кандай гана идеологиялык максаттагы иш-аракет болбосун, анын бардыгы биздин көп улуттуу шаарыбызда ушул принципти жетек алып иш жүргүзөбүз. Кароосунак онлайн форматында да болуп, Zoom платформасы аркылуу чет жактагы конокторго да көрсөтүлдү. Жыйынтыгында активдүү катышкан факультет коллежинин студенттери диплом, сертификат жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Тил, тарых менен тарых, элдин жашоосу, дөлөттүү байлыктары, негизгиси адамзат экенлиги. Жана ошол ар бир дүйнөдөгү ар бир тилдин аркасында бир чоң улут, чоң бир маданий борбор жана бир келечектүү бир жашоо бар экендигин көрсөтүш үчүн атайын ушундай бир Корея элинин, Япония элинин, Түрк элинин, Уйгур элинин жана башка элдердин дүйнө таанымын кеңейтүү, алардын жашоосуна саякат жасоо максатында ушундай бир кароосуна коштурбуз. Эске салсак, 1999-жылы ЮНЕСКО эл аралык уюму тарабынан 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү деп жарыяланган. Айпери Керезбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.